Барыңыздарга салам, менин каналыма кош келдиңиздер. Бул кыпкызыл болгон көздүн жоосун алган эмне деп ойлоп жатсаңыз, бул пирожный шу. Ушундай жүрөк формасында жасап көрүүнү чечтим. Эгер сиз көптөн бери романтический ужин кыла элек болсоңуз, ушуну күйөөңүзгө жасап берип, күйөөңүздү бир таң калтырып алсаңыз болот. Биринчи эле кракелин жасап алабыз. Бизге ун, сахар, сливочный масло керек делек. Бардыгын жакшылап аралаштырып, үстүнө кызыл краскабызды кошобуз дагы, жакшылап камыр жууруп алабыз. Даяр болгон камырды пергамент кагазына салып, үстүн дагы бир пергамент кагаз менен жаап, жакшылап жайып алабыз. Өтө жука кылып жайбаңыздар. Жайып алгандан кийин морозилникке катканга коюп коебуз. Эми пирожный шу жасайбыз. Түбү калың посудабызга сүт, суу, сливочный масло, сахар, тузду салып, плиткага коебуз. Плитканын жанынан чыкпаңыздар. Ошол жерден аралаштырып туруңуздар. Сүттү кайнатып таштабайбыз. Ушинтип жаңы ысып келе жатканда электен өткөн унубузду кошобуз. Сөзсүз ушундай деревянный лопатка алып алыңыздар. Деревянный лопатка менен жакшылап болгон күчүңүздөр менен аралаштырасыздар. Түйүнү жармашат, сөзсүз комочок жок болгонго чейин жакшылап аралаштырасыздар. Качан даяр болгонун билебиз. Ушинтип түйүнү жармашып күйүп баштайт, ошол кезде тестабыз даяр болот. Буну комнатный температурада муздатабыз, ага чейин крем жасайбыз. Сүттү плиткага коебуз, ага чейин бизге сахар, жумуртка, ун, крахмалды бир чашкага салып алып, жакшылап аралаштырып алабыз. Сүтүбүз жаңы кайнап келе жатканда жанагы яичный смесибизди кошуп, жакшылап аралаштырып турасыздар. Жанынан чыкпаңыздар. Бул дагы бир 5-10 мүнөттүн ичинде коюу болуп кремге айланат. Түйүнү күйүп кетиши мүмкүн, ошол үчүн жанынан чыкпай аралаштырып турасыздар. Ушундай коюу масса болгондо кремибиз даяр болот. Даяр болгон кремди сөзсүз контакт үстүн жабып, буну дагы комнатный температурада муздатып алабыз. Жана даяр болгон тестабызга жумуртканы бир-бирден кошуп аралаштырабыз. Баарын кошуп салбаңыздар, анткени шу пирожный лишний влаганы жаман көрөт. Качан тесто даяр болгонун билебиз. Лопатка менен өйдө тестаны көтөргөндө лопаткадан тесто үзүлүп түшсө, значит даяр болду. Менде 3 жумуртка кетти. Буну сөз кондитерский мешокко салып алабыз дагы, анан форманы даярдайбыз. Ушундай пергамент кагазына сердечко формаңыздар болсо, ушинтип ун менен акырындап метка жасап алабыз дагы. Тестабызды ушундай жүрөкчө формасында отургузуп чыгабыз. Мен ушундай тоголук насатканы колдондум. Эгер сизде мындай насатка жок болсо, кондитерский мешоктун оозун кыйып таштап деле кылсаңыз болот. Эми башында жасап алган кракелинди морозилниктен алып чыгабыз дагы. Жана биз жасаган шу пирожныйдан 1 сантиметр кичинекей жүрөкчө форманы алып, ушинтип видеодогудай кылып жакшылап кыйып алабыз. Бул кракелин аябай бат эле жумшарып кетет, ошол үчүн морозилниктин оозуна ачып коюп, ошол жактан дагы каткандан кийин акырын бычак менен алып чыгып койсоңуздар дагы удобный болот. Эмесе бат эле колго жармашып үзүлүп баштайт. Ушинтип бардык пирожныйдын үстүнө коюп алабыз дагы. Духовкага бышканга жөнөтөбүз. Мен өз духовкамда 160 градуста 25 мүнөттүн ичинде бышырып алдым. Бирок сиз өз духовкаңызга карайсыз. Бышып муздап чыккандан кийин даяр болгон кремди кондитерский мешокко салып алып, ушинтип пирожныйдын бир жерин тешип алып, жакшылап ичин толтуруп кремге салып аласыздар. Мына биздин пирожныйлар да даяр болуп чыкты. Бир караганда көздүн жоосун алат. Сөз жасап берип, күйөөңүздөрдү бир кубантып алыңыздар. Бардыгы эле үй шартында табылуучу азыктар, бир эле кызыл краскаңыздар болсо, калганы бардыгы үйдө табылуучу азыктардан жасалат. Сөз жасап көрүңүздөр. Ал эми менин каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыздар.